Бүгүн бизде Агрокуш тоок союу жана иштетип чыгуу өндүрүштүк ишканасында өрт өчүрүү кызматкерлери менен чогуу биргеликте тренировка белгиленген. Ошол машыгуунун негизинде бүгүн бизде ошол өрткө каршы адамдардын бул жактагы охрана өрт өчүрүүчү атайын кырдаалдар боюнча бизде ошол машыгуулар жүрдү. Бизде өрткө каршы мотопомполор бар. Ичинде пожарный щиттер, пожарный гидранттар, огнетушителдер, пожарный щиттар бар. Ошол боюнча бизде ошол текшерүү иштери жүрүп турат бул жакта. Мотопомпону ошол өзүбүздүн убактыбыз бар. Ошол боюнча дагы бир сыйра шлангилерин карап, ошол боюнча иш-чаралар жүрүп турат. Бүгүн Балык шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн мерчемине алайык. Агрокуш ишканасынын касапканасында атайын өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Машыгуунун өткөрүүнүн бирден бир себеби ушул жакта ушул ишкананын ыктыярдуу өрт өчүрүүчү кызматы менен чогуу биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрттү кандай өчүрүү темасында машыгуу өткөрүлдү. Машыгууга жалпысынан Балык шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 даана өрт өчүрүүчү автоунаа өздүк курамдан 10 куткаруучу катышты. Агрокуш ишканасынын ыктыярдуу өрткө каршы кызматынан жалпы 20 адам катышты. Эшиктерди ачып, безопасный территория бөлүнгөн да тесакачы. Ушул ыктыярдуу өрт өчүрүүчүлөр биздин кызмат келечекте силер иш-чараны кыла бересиңер да. Жылдын мерчемине ылайык өрт тактикалык машыгуу Агрокуш ишканасына келип өтүлүп жатат. Саат 14:00 чамаларында өрт тактикалык өрт чыгарылып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 2 отделение келип өрт өчүрдүк. Адамдар эвакуация иштери жүргүзүлдү.